Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар Жоқ каналы. Бүгін 17 ноябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Теңги конушунда жүрөм туғандар. Ушул жерден бери сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Объездной жана Теңдикке кирген негизи көчөнүн кесилишинде турам. Жанымда Теңдик магазини, же болбосо бул жактагы 3-7 маркеттин ориентир алсаңыздар болот. Ушул жерден түз эле түштүк карай. Бираз басып бар 4-чү көчө, 39-чу дарекке барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Анан бул жерден Бишкек шаарынын бурч-бурчуна көптөгөн маршруттар менен барсаңыздар болот. Бираз эле чыгышты карай барсаңыздар, Маевканын негизи көчөсү менен бул Объездной кесилишет. Чыгышты карай бара берсеңиздер, сиздер Дордойго бат эле барып каласыздар. Теңги конушу Дордойдон анча деле алыс эмес жерде жайгашкан. Аны эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Күн сайын Бишкек шаарына жана Чүй областына сатылуучу үйлөрдү көрүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышка сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы тугандар. Чыгыш чек арабыз бул жерден башталат. Кошнанын заборунан батыш чек арасы ал жактагы ворота бүткөн жерге чейин. Анан үйдүн бул эң чыгыш тарабынан тугандар мал алып кирип чыкканга өзүнчө жай. Андан кийин бул жакта үйүбүздүн подвалын гараж кылып койду тугандар. Ворота гараж, ички тарабына кенен бир портер жана бир жеңил автоунаа баткандай көрүнөт. Азыр видеода көрөсүздөр. Анан көчө тараптан бул жактан септик. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Көчө тараптан мынакей черешня бактары, гүлдөр ушундай отургузулган тугандар. Анан үй ээлери өздөрү кирген чоң ворота мынакей бул жакта орнотулган. Мектептер боюнча айтсак, кирпичный мектебине барышат экен тугандар. Бул жакта кирпичный мектебине жана Калыс Ордон мектебине барышат. Частный садиктер кошуна көчөдө бар. Анан мечит деле жакын жерде жайгашкан. Ушундай. Эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Жалпысынан жердин аянты 4,5 соток. Бул мынакей негизи кирүүчү дарбазасы. Көчө тарапка чейин стяжка куюлган тугандар. Ушундай. Салам алейкум. Бул мынакей үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Бул жак мондай чоң арка дейсиз же навес дейсиз. Мынакей ушундай навес, ылдый тарабы стяжка болгон тугандар. Алды тарабы стяжка. Потологу мынакей пластик тугандар. Потолок пластик. Лампалар орнотулган баары. Анан түндүк тарабынан поликарбонат менен жабылыптыр тугандар. Бул жакта тапчан. Анан эми үйүбүз жөнүндө маалымат берейин. Бул үйүбүздүн аянты 140 квадрат метр. Стеналары бышпаган кирпич жана бул жактагы тышкы тараптан утеплять этилген. Анан ылдый тарабында гараж, склад, отопление котел жайгашкан бөлмө. Бул ылдыйкы жарты этажда дейсиз. Кыскасы бул жагы 1,5 этаждык үй экен. Булсу 1 этаждык эле үй. Экөөнүн тең стенасы бышпаган кирпич жана бул жактагысы тышкы тараптан утеплять этилип 1,5 этаж кылып салынган. Анан алды тарабында мал сарайлар деле бар тугандар. Үйдүн ички тарабында душ бар экен, ысык суу, суук суу. Азыр биринчи эле бул үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң чыгып бул жактагы үйүбүздүн ички тарабына бир чекенен көргөзөм. Мынакей бул үйүбүзгө чыгып кеткен тепкичтер. Бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Көрүп турганыңыздардай темирден болгон эшик орнотулган тугандар. Бул үйүбүздүн алды тарабынан көрүнүшү. Бул мынакей кире-бериш, прихожка, дуалдар шпаклевка, потолок пластик, МДФ фимо. Көрүп турганыңыздардай. Анан үйдүн ички тарабында отопление бар, паровое отопление. Анан ушул эле прихожкадан оң тарапка кайрылсак, бул жакта бир бөлмө тугандар.
потолок пластик. Түштүк тараптан терезелер орнотулган. Пластик терезелер, ар бир бөлмөдө отопление батареялары бар. Бул кыш айларында бул бөлмө жылуу болсо керек менин оюмча. Себеп бул терезелер түштүк тараптан орнотулуптур. Күн ушул тараптан өтөт туугандар. Андан ары. Так. Кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Перехожка ачылып түзөтсөк, бул жакта дагы бир мындай зал. Потолок пластик, дубалдар обой, чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Пол жыгачтан болгон пол экен. Ушундай көрүнүштө. Эми кийинки бөлмө, бул жакта дагы бир спальня бөлмө бар. Бул жакта спальня бөлмө. Долдар шпаклевка. Бул жыгачтан болгон пол, батыш тараптан терезе орнотулган. Потолок пластик. Мына ушундай ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары бар туугандар. Эми короосун ачып калган маалыматтарды берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми бул жактагы үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул жакта гараж, склад, мал сарайдын баарын көргөзөм. Негизинен район жөнүндө айтсак, Дордой базарына деле жакын болуп калат. Эгер Дордой базарында иштесеңиздер, 5 мүнөттө сиздер базарга келип өзүңүздөрдүн машинаңыздар менен жетсеңиздер болот. Маршруткалар деле объезднойдон теңдиктин өзүнөн 3-4 көптөгөн маршруткалар өтөт туугандар. Бул экинчи үйүбүздүн кире бериши. Бул жакта ушундай бир бөлмө. Потолок пластик, дубалдар шпаклевка. Анан ушул жерден түзөтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Түштүк тараптан терезе орнотулган. Отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар туугандар. Ушундай. Андан ары кайра эле могу бөлмөгө чыгып оң тарапка кайрылсак, бул жакта бир спальня бөлмө, детский спальня окшойт менин оюмча. Ушул жерден могу эшик менен сиздер түзөтсөңүздөр, душ жайгашкан. Суус аристон менен жылыйт. Дуалы кафель, потолок пластик. Ал жагынан форточка орнотулуп, раковина деле орнотулуп, суулар чыгарылган. Анан сиздер кааласаңыздар бул үйдөн чыгып түз душ көтсөңүздөр болот, же болбосо буяктагы эшик менен деле сырттан кирип чыксаңыздар болот экен душка туугандар. Ушундай. Эми андан ары калган маалыматтарды берейин. Бул эшик менен да сырттан кирип чыксаңыздар болот, тышкы тараптан туугандар. Анан бул чоң үйүбүздүн ылдый тарабында бул жагында склад. Бул жакта склад. Чыктырган раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр. Ушул жерден бул эшиктен өтсөңүздөр гараж бар. Страшный көрүнгөн болот. Бул жакта гараж, эмне окшойт. Мотордун үнү ушундай экен. Бир жеңил машина жана портер кенен баткандай көрүнөт. Көчө тараптан өзүнчө воротасы орнотулган. Андан ары отоплениянын котелу туугандар ушул бөлмөдө жайгашкан. Көмүр менен отопление үйдү жылытат. Көмүр менен жылыткан котел менен үйдү жылытат. Андан ары бул жакта мал сарай. Синя балы да бар. Көп эле чөп баткыдай көрүнөт. Бул жакта жемкана экен, төрүндө мал сарай.
мал сарайдын ички тарабында үй ээси көргөзбөй эле кой деген оюн айтты. Ошого көргөзгөм жок. Комментарий жазып жүрбөңүздөр. Кыскасы бука байласаңыздар боло турган чоң эле мал сарайы бар экен. Анан бул жакта чөп баскан сиңе бар. Бул жакта кой кармаганга сарай бар. Окей. Кой кармаганга сарай. Үйдүн тышкы тарабындагы жаткана жана малды алып кирип чыкканга өзүнчө бул жактан жай калтырылган. А бул үйүбүздүн чыгыш тараптан көрүнүшү, тышкы тараптан утеплять этилген тууганда мынакей көрүп турасыздар. Ушундай көрүнүштө. Эми айтылбаган бир эле бул үйүбүздүн баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы $42,000. Сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ээсинин номерин экранга калтырам. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болсо, андыктан достор менен, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин туугандар саламатта калыңыздар.